Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы графикалык редакторлор. Сабагыбыздын максаты графикалык редактор жөнүндө түшүнүк аласыңар жана колдонулушун талдайсыңар. Компьютердик графика информатика предметинин бир бөлүмү. Компьютердеги графикалык сүрөттөлүштөр менен иштөөгө арналган. Графикалык редактор компьютерде графикалык сүрөттөлүштөрдү түзүүгө жана иштетүүгө арналган колдонмо программа. Компьютердик графиканын балдар эки түрү бар. Алар растрдык графика жана вектордук графика. Ал эми растрдык графиканын эң кичинекей элементи бул чекит, вектордук графиканын эң кичинекей элементи бул сызык. Компьютердик графиканын колдонулушу. Растрдык графиканын колдонулушу электрондук жана полиграфиялык иштерди иштеп чыгууда колдонулат. Ал эми вектордук графиканын колдонулушу балдар рекламалык жана дизайнердик иштерди иштеп чыгууда колдонулат. Ал эми көбүнчө аларды түзүүдө колдонула турган жерлер, мисалы балдар, растрдыкты сканер жана цифровой түзүлүштөрдө көп колдонулат. Ал эми вектордук графиканы компьютердик программаларда көп колдонобуз. Вектордук графика негизги мүмкүнчүлүктөрү: объекттер менен иштөөдөгү ар кыл ыкмалар, өчүрүү, которуу, масштабтоо, күзгүдөй чагылдырылуу жана балдар көп түрдүү боекторду камтыган түскө толтуруу, объекттерди ирээттөө, бириктирүү, кесилиштирүү, графикалык эффекттерди көптөгүү, ийри сызыктар менен иштөөнүн ар кандай ыкмалары, текст менен иштөөдөгү бай мүмкүнчүлүктөр, сыртка алып жүргүчтөрдү сактоо. Вектордук графикада балдар көбүнчө геометриялык объекттер колдонулат. Мисалы, геометриялык фигуралар, тик бурчтук, айлана, эллипс жана түз сызык. Слайдта силер сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Булар машинанын деталдары. Биринчи сүрөттө балдар машина турат, ал эми калган сүрөттөрдө бул деталдар турат. Деталдарда балдар геометриялык объекттерди көрүп турасыңар. Мисалы, айлана, тик бурчтук, эллипс. Бул жерде балдар вектордук графиканын колдонулушун көрүп турасыңар. Бул сүрөттө балдар вектордук графика. Мисалы балдар, вектордук графиканын жардамы менен биз үй курууда, үйлөрдүн модельдерин жазуудо, ар кандай объекттерди түшүрүүдө, фигуралардын жардамы менен биз вектордук графиканы түзө алабыз. Мисалы балдар, биздин өзүбүздүн жашоодо колдонулган кухнябыз, же бир иш бөлмөбүз, же бир сабак окуган бөлмөлөрүбүздүн модельдерин жазоодо вектордук графика колдонулат. Кийинки сүрөт дагы балдар бул вектордук графикага мисал боло алат. Эми балдар, растрдык графика. Растрдык графиканын мүмкүнчүлүктөрүн айтып берейин. Каалаган формадагы сызыкты кол менен тартуу, сүрөт тартуу үчүн графикалык колдонуу, түз сызык, тик бурчтук, эллипс жана башка ушул сыяктуу. Кесүү, жабыштыруу, сүрөттүн каалаган жерин өчүрүү. Балдар, биз растрдык графикада сүрөттөгү каалаган чекитти же бир өзүбүзгө жакпаган жерин өчүрө алабыз. Мисалы балдар, биз Photoshop программасын угуп жүрөбүз. Photoshop программасы менен биз көптөгөн сүрөттөрдү, өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү жасай алсак болот. Мисалы, бул сүрөттө мисал боло алат балдар. Сүрөттө адамдын сүрөтү турат. Ал жерден биз каалаган чачыбызды же бир өзүбүзгө жакпаган бир кемчиликтерибизди оңдой алсак болот. Бул сүрөт дагы балдар растрдык графикага мисал боло алат. Кийинки сүрөттө дагы биз өңдү дагы өзгөртсөк болот балдар. Ар кандай кесип алуу жолу менен дагы иштесек болот. Кийинки сүрөтүбүз дагы балдар бул растрдык графикага мисал боло алат. Эми балдар, үйгө тапшырма. Инструменттер панелинин кызматтарын жазуу.
Балдар, биз Photoshop программасын буга чейин угуп жүрөбүз. Кээ бирөөбүз пайдаланып, өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү оңдоп түздөп жүрсөк керек. Эми ушул Photoshop программасынын ар бир инструменти эмне кызмат аткарат? Ошолорду дептериңерге жазасыңар. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.